Негизи сөз эркиндигибиз бул жалпы кыргыз элинин, кыргыз жеринин эң чоң байлыгы деп эсептелет. Сөз эркиндиги менен элдер, журналисттер өзүнүн бийлигин сындай алат, паракорчулук схемаларды ача алат. Анан эгерде бийлик ушул сөз эркиндигин колдоп, журналисттерге ишенип элди укса, ошондо мындай чөйрөдө кандай көйгөйлөр болуп атат, ошолорду көрүп, ошолорду бат-бат чечип, анан прогресске ээ болуп атат. Журналисттер коомдогу эң көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыккандыктан, алар туурасында сүйлөбө деген бул туура эмес да. Себеби ошол туурасында сүйлөп, анан кийин ошол маселенин чечилишине себепкер болушат да. Ошондуктан сөз эркиндиги өтө маанилүү. Кыргызстандагы азыркы шартка деги эле кандай шартка карабастан журналисттер сөз эркиндиги деги эле коомчулук, саясий чөйрө сөз эркиндиги үчүн күрөшүн токтотушу керек. Жана бардык журналисттерди мен дал ушул сөз эркиндиги үчүн күрөштө тилектеш болуп, бирге болууга чакырам. Акыйкат жаңырып турсун, дайыма чындыкты чыркыратып туралы дагы жолу майрамыңыздарга.